بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Аллах Тағала жаратқан мақлуқтардың ішінен Аллахқа ең жаман көрілген мақлуқ, ең жаман көрілген адам бұл мұнафық болып саналады. Екі жүзділік. Аллах Тағала Бақара сүресінде бұл туралы баяндаған, жана башқа сүрелерде дағы мұнафықтар туралы айтылған. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен дағы мұнафықтардың чынығы жүздері туралы айтылған. Жана ошондой эле Кур'ан-ы Керимде Мунафиқун деген сүре бар. Мұнафықтар туралы сүре бар. Ошондуктан сахабалар мұнафықтықтан, мындайча айтканда, екі жүздүүлүктөн аябай катуу коркушкан. Ошондуктан биз дагы бул нерседен, мунафыктык сыпаты менен сыпатталып калуудан этият болуубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада канча мунафык бар экендиги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий аркылуу Аллах Таала кабар берген. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада канча мунафык бар экендигин адамдарга ачык айткан эмес. Анткени мунафык тилинде ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп ислам рүкүндөрүн кээ-бирлерин амал кылып, намаз окуп, орозо тутуп, ажылык кылып жүрө берет. Бирок өзүнүн жүрөгүндөгү куфрлугун, капырлыгын жашырат. Сырткы көрүнүшүндө мусулман болуп көрүнөт. Бирок ички көрүнүшүндө ал мунафык, исламга карама каршы аракеттенет. Өзүнүн куфурун, ошол капырлыгын жашырат. Ошол инсандар мунафык деп аталат. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтканда алардын тизмесин, алардын сымдарын, анда аларга каршы кээ бир аракеттер боло турган болсо, анда адамдар сүйлөп чыкмак, же ошол мунафыктардын башчылары, же мунафыктар өздөрү сүйлөмөк, пайгамбар Мухаммад өзүнүн сахабаларын камап жатат же өлтүрүп жатат деп. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес ошол мунафыктардын ысымдарын, тизмесин, мындайча айтканда аттарын. Анан Хузайфа ибн Яман радыйаллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада канча мунафык бар экендигин айтып кеткен. Мына ушул сахаба билет болчу. Мадинада ким мунафык, ким чыныгы мусулман экендигин. Кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин кээ бир адамдардын жаназасына кээ бир сахабалар ушул Хузайфа ибн Яманга карап барышчу. Эгер Хузайфа ибн Яман бир жаназага барса, ал өлгөн инсан мунафык эмес экен. Эгер ал барбаган болсо, ал адам мунафык болушу мүмкүн деп мына ушундай ойго барышкан экен да. Анан Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху, исламдагы экинчи халифа. Ушул киши радыйаллаху анху мунафыктыктан аябай катуу корккон. Хузайфа ибн Ямандын үйүнө бара берген, эшигин такылдатып бара берген, хал аддани Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам минал мунафиқин. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мени мунафыктардын катарынан ошол эсептедиби, мен ошол тизменин ичинде, ошол списоктун ичинде, ошол аттардын, мунафыктардын аттарынын ичинде, сымдардын ичинде жокмун деп сурай берген. Жоксун деп айткандан кийин Хузайфа ибн Яман радыйаллаху анху Умар ибн Хаттаб ошол барууну токтоткон экен. Ошондуктан Бакара сүрөсүндө дагы Аллах Таала алгачкы 5 аятта момундардын сыпатын баяндаган болсо, эки эле аят менен капырлардын сыпатын баяндаган. Ал эми 1,5 беттей аят менен мунафыктардын кандай адам экендиги баяндалган да. Анткени момун мусулмандарды таанып билүү оңой бул жашоодо. Алар ачык эле момун мусулманчылыгы көрүнүп эле турат. Ал эми капырлардын деле аларды да билүү оңой, алардын деле капырлыгын ачык эле айтып, исламга кирбестиктери мындайча айтканда ачык эле көрүнүп турат капыр экендиги. Ал эми мунафыктарды билүү кыйын. Ошондуктан Аллах Таала булар тууралуу атайын бир сүрө түшүргөн. Жана ошондой эле булар тууралуу өтө көптөгөн аяттарда айтылган. Анткени буларды билүү кыйын. Эми мунафыктардын исламга жана мусулмандарга зыяны өтө көп. Ал мурдаттан деле болуп келген, ал азырдагы кыяматка чейин деле боло берет. Бул мунафыктардын исламга болгон зыяны. Бирок мунафыктар эч качан
ийгиликке жетпейді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадина хижрат қылып келген кезде Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар ал эми ошол Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана сахабаларга жардам берген ансарлар болду, мадиналык сахабалар болду. Мына ушул ансарлар менен мухажирлердин ортосунда жана ошондой эле яхудилер менен мусулмандар түзгөн келишимдердин ортосунда болгон ошол фитналарды жана ошондой эле эки тарапка сөз ташуу, келишимдерди бузуу, ар кандай фитналарды уюштуруу бул мунафыктар тарабынан уюштурулуп турган. Ошондуктан мунафык эң жаман махлук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине карай турган болсок, мунафык дагы чоң болот, жана кичине мунафык болот, чоң мунафыктык болот, кичине мунафыктык болот. Эми чоң мунафыктык бул өзүнүн капырлыгын жүрөгүндө жашырат, ал капыр бирок сыртында мусулман болуп көрүнгөнү менен. Эми кичине мунафыктык бар, бирок бул исламдан чыкпайт. Мисалы үчүн хадистерде эгер уада берсе уадасына турбайт, аманатка кыянат кылат, сүйлөсө жалган сүйлөйт. Мына ушул сыпаттардан дагы кичине мунафыктыктан дагы этият болуубуз керек. Эми ансарлар булар мухажирлерге жардам берген инсандар болуп саналат. Эми ансарлар менен мухажирлердин ортосуна фитна салууга аракет кылгандар дагы мына ушул мунафыктар болгон. Эми Маккада мунафыктык болгон эмес. Ал жерде кайра ыйман жашырылган. Ал Маккада ошол мушриктер күчтүү болгондугу себептүү, аларда күч болгондугу себептүү ал жерде эми мунафыктык болгон эмес Маккада. Кала берсе мусулманчылык жашыруун болгон. Ал эми Мадинада мусулманчылык ачык болду, исламга күч келди. Ислам күчтөнгөндөн кийин, сахаба мусулмандардын саны көйгөндөн кийин мунафыктык жашыруун боло баштады. Эми ансарлар булар сахабаларга жана пайгамбарыбызга жана ислам динине жардам беришти. Ансарларды жакшы көрүү бул ыймандан. Ансарларды жакшы көрүү ыймандан. Эми ансарларды жакшы көрүү ыймандан, анткени алар динге жардам берди. Эмне үчүн ансар деп аталдылар? Аллахтын динине жардам бергендиги үчүн ансарлар деп аталды. Эми ошол ансарлардай болгон, динге жардам берген пенделер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында дагы болду, жана кыяматка чейин дагы болот. Ким исламга жардам берсе, ким исламга өзүнүн илими менен, мал мүлкү менен жардам бере турган болсо, бул ансарлардын катарында. Ошондуктан ансарлардын катарында. Анткени ансарлар кандай жардам берди? Исламга өтө бир жогорку бир деңгээлде ыхластуулук менен таухидке жардам беришти, динге жардам беришти. Ошондуктан исламга жардам берген инсан бул ошол ансарлардын катарында. Ошондуктан ансарларды жакшы көрүү, динге жардам берген адамдарды жакшы көрүү бул ыймандан болуп саналат. Ал эми мунун каршысында исламга жардам берүү, мындайча айтканда исламга бут тосуу, мусулманчылыкка бут тосуу, мындайча айтканда мусулмандарга зыян берүү бул албетте мунафыктыктын бир белгиси болуп саналат. Мунафыктар мурдаттан эле исламга тоскоолдук кылышты, ар кандай фитналарды уюштурушту. Ансарлар болсо исламга жардам беришти. Ошондуктан бул динге жардам бергендер кыяматка чейин чыга берет. Бул динге ошол бут тоскондор кыяматка чейин деле боло берет. Баары бир вал акибату лил муттакин, баары бир акыбет таквалардыкы жана баары бир акыбет ислам диники. Муну хадистерден деле аяттардан да көрсөк болот. Ошондуктан кыяматка чейин исламга жардам берүүчүлөр чыга берет. Кыяматка чейин ондай мунафык окшогон мунафыктык кылган, мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында болгондой эле мунафыктар кыяматка чейин боло берет. Баары бир Аллахтын дини акыйкат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мунафыктар тууралуу айтып, иннал мунафиқина фиддаркил асфали минан нар ва лан таджида лахум насира. Чындыгында мунафыктар тозоктун эң төбүндө болот дейт. Аларга эч бир ошол жерден чыгып кетүүгө, ошол жер тозок азабынан кутулуп кетүүгө же кутулууга эч бир жардамчы болбойт дейт. Ошондуктан мунафыктар тозоктун эң түпкүрүндө, ошол түбүндө болот. Капырдан да ылдый орунда болот экен. Ошондуктан мунафыктык сыпат менен, ошол эки жүздүүлүк сыпат менен сыпатталып калуудан
Аллах өзі сақтасын. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.